Беттерин жастык менен жаап, голосун назик кылып клиенттерди чакырып, Бишкекте 160 сойку УКМК тарабынан кармалды. Блогер Бауыржанды кечиребизби? Бир эмес 3-4 жолу кыргыз элинен жана айзеректен урук туугандарынан кечирим сурап жатат. 5 инин таманынын астындагы кино тасма кайрадан уланууда. Бул кинону сиз колдойсузбу? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Саламатсызбы өзү. Алло. Что тостары? Бишкекте сойкулук менен алектенген 160га жакын кыз аныкталды. Бишкекте притон аталышындагы алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу Бишкек ШИКтен билдиришти. Иш-чаранын алкагында көңүл ачуу жайлар, батирлер, мончолор, боди массаж, укалоо кызматын көрсөткөн салондору текшерүүгө алынып, алардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугу көзөмөлдөндү. Жарандардын коопсуздугуна коомдук тартипке коркунуч жараткан бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Жыйынтыгында жогоруда аталган объекттерден 160га жакын кыз аныкталып, алардын ичинен 7 кыз боди массаж салонунда иштеп жүргөнү белгилүү болду. Ар кандай укук бузуулар боюнча 50 кызга административдик протоколдор түзүлүп, инсимдик кызмат көрсөткөндөр боюнча соттун чечими менен айрымдары 3 суткага камакка алынып, жалпысынан 300 000 сом айып пул салынды. Мындан тышкары текшерүүгө алынган мончолордун жана мейманканалардын ээлери болгон 60га жакын ишкерлер райондук ички иштер башкармалыктарынын тергөө кызматтарына жеткирилип, мыйзамдын талаптарына ылайык ишмердүүлүк жүргүзүү тууралуу жазуу түрүндөгү милдеттенмелерин беришти. Таласта жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кенжебек Бокоев кармалды. Ал коррупциялык иштерге шектелүүдө ишенимдүү булактардын айтымында кылмыш иши Таластагы Аманбаев айыл өкмөтүндөгү жер тилкелерине байланыштуу козголгон. 58 жаштагы Бокоев 2005-2010 жылдары аталган айыл өкмөткө жетекчи болуп иштеген. Унааны жүктөп кеткенден кийин 5 мүнөт өтпөй башкасы токтоп, Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде болгон окуя. Анда унаа токтотууга болбогон жерге турган транспортту кайгыл кызматы жүктөп жатканын көрүүгө болот. Бирок 4 мүнөттүн ичинде ошол эле жерге башка унаа келип токтогон. Бул эреже билбегендикпи же айла жоктуктан токтодубу? Сиздин оюңуз кандай? Комментарийге калтырыңыз. Эмоция калдырдым. Блогер Бауыржан кыргыз элинен кечирим сурады. Каракулжада күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келинге карата айыптоо сөздөрүн айткан TikTok социалдык тармагынын активдүү колдонуучусу Бауыржанга чара көрүү боюнча кол топтолуп жатат. Бул тууралуу юрист Шердор Абдыкапаров билдирди. Ал бүгүн 9-июнда милицияга арыз жазыларын билдирди. Жөндөн жөн кантип эле катынын атып салсын, жаман иш болгон. Буга 10-20 жылдык себеп болуп жатат. Арак шарап болгон жерде ыплас иш болгон деген блогер. Биле кетсек, 26 майда Ош облусунун Каракулжа районунда кыргашалдуу окуя катталып, 38 жаштагы аял жолдошунун колунан ажал тапкан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Курман айт күнү Оштогу аскердик бөлүктө лейтенант каза болду. 6-июнь күнү Ош шаарындагы аскердик бөлүктө лейтенант касынып каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына Өздүк булактар билдирди. Малым болгондой, Курман айт күнү шаардагы аскердик бөлүктөрдүн биринде лейтенант асынып каза болгон. Аскер бөлүктүн маалыматты камсыздоо бөлүмүнөн бул ишти аскердик прокуратура карап жатканын, эч кандай маалымат бере албай тургандыктарын белгилешти. БИШНИнин таманында тасмасынын уландысы тартыла баштады. Бул тууралуу аталган тасманын режиссеру Руслан Аккон социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Белгилүү болгондой, тасманын уландысында да башкарылуу актер Эмили Саналиев аткарат. БИШ Апамакат 2026 жылы кинотеатрлардан көрүшкөнчө деп билдирүү калтырды Руслан Аккон. Эске салсак, БИШНИнин таманында тасмасы 2024 жылдын февраль айында көрүүчүлөргө тартуулана баштаган. Тасма Казакстан, Орусия,
Өзбекстан, Азербайжан жана башка өлкөлөрдө да көрсөтүлдү. Фильм Кыргызстанда, Өзбекстанда, Казакстанда, Туркияда, Египетте жана Сауд Аравиясында тартылган. Kol ayağı batla bırakıyoruz. Baldı gitti ki. 502. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз эл, жардам бериңиздер. Чукул кайрылуу. Урматтуу адвокат. Мени түрмөгө каматам деп жүргөн Шердор Абдыкапаров сизге чыныгы маселе менен, далил факты менен эч бир милиция кызматкеринен жыйынтык болбогондуктан тиктоктон сизди көрүп, ошондой кыйын, адилеттүү адвокат экен, коргоочу экен, жардам бериңиз деп кайрылса, мен азыр видеону коюп берем. Жооп кандай болгон сиз тараптан? Ал эми мени эмне себептен тиги түрмөгө каматам деп аракет кылып жүргөнүңүздүн себеби менин жеке оюм да. Бир аз болсо дагы Кыргызстанга таанылып калдык. Жеке оюм менин бул эми баягы күмөн да, хайп кармап, анан клиенттерди көбөйтүп, таанылып, анан жана услуганы канча $1000 суралган, бул жактан азыр видеону коюп берем. Мен сизге бир суроо да. Эмне себептен факты далил менен көйгөйлүү маселе менен кайрылгандарга $1000 болот услугасы. Анан бир аз таанылып калган, мага келгенде түрмөгө каматам деп, мен жеке оюм. Просто баягы хайп кууп жүрөсүзбү деген күмөн да. Бир аз таанылып, анан клиенттер көбөйтүп сизге кайрылгандан кийин анан услуганы диктовать этесиз да. Ошол сиздин жообуңузду азыр эл угуп койсун. Здравствуйте, Шердор. Это Фатима Садыкова, которая вам звонила насчет мошенника. Вы мне дали номер вашей, как называется, заместителя вашего или вот девушки. Она сказала, $1000 там будет ваша работа. Ну там, если на $2000 мошенник там украл денег, $1000, я думаю, что еще мне сказали, что точно не даете гарантии, получится или не получится и так далее. Получается, я столько же денег потрачу, то есть шило на мыло получается, да. Вот. А насчет Бауржана я хочу сказать, то, что он в жизни нормальный человек.